Жеңил тигучак Нью-Йорк шаарындагы 54 кабаттуу имараттын чатырына кулап түшүп, учкучу курман болгон. Бул туурасында жергиликтүү басылмалар жазды. Кырсыктуу окуя дүйшөмбү күнү түш шенде жамгыр жаап, туман каптап турган учурда болгон. Трагедиянын алдында учкуч жердегилерге жаралган маселе жөнүндө маалымат берген. Анын видеого түшүп калган акыркы мүнөттөрүндө тигучакты башкара албай жаткандай көрүнүп турат. Кырсык болгон жерге 100 куткаруучу барган. Каза тапкан Тим Маккармактын 15 жылдык тажрыйбасы бар экендиги, буга чейин өрт өчүрүү департаментинде эмгектенгендиги айтылды. Маалыматта кулаган техника кырсыктаган мезгилде учканга тыюу салынган аймакта болгондугу жазылган. Эми полиция бул боюнча иликтемей болду. Ал эми Нью-Йорктун мэри тиг учактын кулашы теракт эмес экендигин билдирди. Москвада 18 жаштагы кызматкер макулатураны майдалоочу жабдууга түшүп кетип каза болду. Бул туурасында орусиялык маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматтарга ылайык окуя 9 июнь күнү Октябрдын Туусу айылындагы макулатураны кайра иштетүүчү ишканада орун алган. Макулатураны кайра иштетүүчү ишкананын кызматкерлери кагазды майдалоочу жабдууга түшүп кеткен. Учурда тергөөчүлөр окуянын чоо жайын аныктап жатышат. Алдын ала маалыматтарга ылайык кырсык жабдууну колдонууда аны пайдалануу эрежелерин бузуудан улам келип чыккан деп айтылат маалыматта. Казакстандагы президенттик шайлоодо жеңүүчү аталган Касым-Жомарт Токаевдин инаугурациясы 12 июнда өтөт. Бул тууралуу Токаев 10 июндагы жыйын берүү учурунда билдирген. 14 июнда Бишкекке, андан соң дүйшөмбүгө бараарын пландалган. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити сыяктуу чоң иш-чараларга Казакстандын толук кандуу президенти катарында катышканым оң, деди Токаев. Канада парламенти желфин жана киттерди туткунда эркиндигин чектөөгө тыюу салган мыйзам кабыл алды. Жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык мындан ары кит дельфин океандарда эркин жүрөт. Бул суу жандыктарын кармагандарга же кармоого аракеттенгендерге $150,000 айыппул салынат. Канадалыктар жаныбарларга эркиндик экендигин айтып, бул мыйзамды колдоорун билдиришти. Учурда Канадада 2 океанариум иштейт. Анда 50 бакма дельфин бар.